Мынакей, көптөн күткөн жай да келди. Жай балдар үчүн жылдын эң сүйүктүү мезгили. Анткени жайында балдар көчөлөрдө ойноп, айылда ата-энелери менен биргеликте, ар кандай көлмөлөрдө, сууларда убактыларын өткөрүшөт. Баарыбыз билгендей эле жай мезгили балдарга кыймыл аракеттин жана физикалык жөндөмүнүн жогорулашы менен мүнөздөлөт. Чоңдор балдардын өмүрү жана ден соолугу үчүн жооп беришет. Биринчи кезекте албетте ата-энелер. Андыктан ата-энелер унутпашы керек болгон эң негизги жайкы эс алуудагы коопсуздук эрежелер жөнүндө кеп. Жыл сайын балдар көлдө жуунушат, алар чөгүп кетиши мүмкүн. Андыктан ата-энелер сууда сүзүүнүн эрежелерин так жана туура сактайлы, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү. Балдар жайында көбүрөөк кыймылдашат. Ошол учурда балдар ар кандай жаракаттарды алып калуусу мүмкүн. Андыктан ата-энелер ар дайым балдардын жанында болуусу шарт. Эгерде кандайдыр бир жаракат алып калса, балдарга биринчи жардамды көрсөтүү керек. Күн чабуулу. Күн чабуулу балдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч туудурат. Күн чабуулунан жана ысыктан сактап калуу үчүн ар дайым балдардын башына баш кийим кийгизүү керек жана суюктук көп ичүү керек. Жай мезгилинде көпчүлүк балдарда инфекциядан улам ичеги карын оорулары пайда болот. Бул микробдор жашылча жана мөмө жемиштердин таза жуулбаганынан кирет. Андыктан балдарга берерден мурда абдан таза жууп берүүбүз шарт. Жай мезгилинде терезелерди ачуу үчүн эң кооптуу мезгил. Терезелер ачылган учурда батирлердеги балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруңуз. Анткени балдар терезеден сыртты карайм деп ар кандай аракеттерди жасашы ыктымал. Же болбосо терезелерибизге темирден жасалган коргогучтарды орнотолу. Урматтуу ата-энелер, жайкы эс алуудагы коопсуздук эрежелерди сактоого баарыңыздарды чакырабыз жана санитардык гигиеналык эрежелерди сактооңуздарды суранабыз. Саламатта калыңыздар.